Assalamu alaikum ustaz. Menin suram tömöndөгүчө. Men 22 жаштамын. Жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктадым, машалла. Ата энем ажырашып кетишкен дейт. Кудайым пешенебизге жарган. Апам жалгыз бой, Батирде турабыз. Мен иштеп апама үй алып бергеним туурабы же турмушка чыкканым дурус болобу? Аллах разы болсун. Эгерде сиз жалгыз кыз боло турган болсоңуз, эми ата энеңиз карып калган болсо, анда сиз аракет кылганыңыз дурус болот. Себеби сиз турмушка чыгып кетип, апаңыз кароосуз калып кетпесин. Эми ошол эле мезгилде жашоо турмушту дагы унутуп калбаш керек. 22 жашта болсо жаш экенсиз, бирок эми үй алып, иштеп үй алып бергенге көп убакыт кетет. Сиз эмес, эркектердин мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Үй кымбат, акча табуу кыйын. Бирок азыркы мезгилде ушундай неме болду. Устаз Эмиль Андартегиндин фатвасынын негизинде, эгер бир үй муктаж боло турган болсо, бир үй бүлө ал ушу үй алууга муктаж, андан башка бир жолу жок боло турган болсо, мамлекеттик ипотекадан дагы акча алса болот, эгерде муктаж болуп атса. Анча эмес, бардыгына муктажмын деп чыгат экен. Жок, муктаж, балдары жок, карып калган, эпте бул сиздин абалыңыздай ошого окшогон мамлекеттен алып, анан акырындан төлөп, анан турмушка чыгып дагы күйөөңүз менен биргеликте жардамдашсаңыз жакшы болот иншалла. Анан энеңизди карайм деп отуруп, бул турмушта дагы кечигип калбашыңыз керек, Аллах Таала берекесин берсин.